Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad khatimin nabiyyin. Allohga maqtovlarni aytib, jana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salom salavattарды aytқан соң, сабағыбызды баштамақшыбыз. Бүгінгі тема сүннеттің зарылчылығы, жана анын маанилүүлүгү, жана анын исламдагы орду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн исламдагы орду. Исламдагы орду канчалык, жана биз эмнени ээрчийбиз, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, анын зарылчылыгы канчалык. Бүгүнкү тема сүннөттүн зарылчылыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттүн зарылчылыгы жана анын маанилүүлүгү, жана ошондой эле анын исламдагы орду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүнкү тема Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин негизинде болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алла ва инни утитул Кур'ана ва мислаху ма'аху" дейт. Чындыгында дейт, мага Кур'ан берилген жана аны менен кошо ага окшош дагы бир нерсе берилген дейт. Мислаху дейт. Аны менен кошо дагы бир нерсе берилген дейт. Ва мислаху деген бул экинчи вахий, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Биздин негизги булагыбыз, ар бир мусулмандын негизги булагы бул эки нерсе. Биринчиси Аллахтын сөзү, китабулла, жана Аллахтын китеби, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Аллахтын сөзү же болбосо Куранил Карим кандай вахий болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы сүннөтү ошондой эле вахий. Жана дагы Куранды кандай карманып жашаш керек болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө ошондой карманып жашаш керек болот. Анткени Аллах Таала Куранда көптөгөн жерде өзүнө баш ийгиле, Аллахка баш ийгиле, жана менин элчиме баш ийгиле деп көптөгөн жерлерде айтат. Жана ошондой эле ким Аллахка баш ийсе, ким элчиге баш ийсе, Аллахка баш ийген болот дейт көптөгөн жерлерде. Фа инналлаха субханаху ва таала арсала расулаху бил худа ва динил хак ва баширан ва надиран дейт. Чындыгында Аллах Таала, аруу таза болгон Аллах Таала өзүнүн элчисин туура жол, акыйкат дин менен, жана ошондой эле момундарды сүйүнчүлөп, жана күнөөкөр, капыр, мушрик адамдарды тозокотуу менен эскертип келген. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма арсалнака илля кафатан линнаси баширан ва надиран" дейт. Чындыгында биз сени дейт, жалпы элге, жалпы бардык элге баширан ва надиран, сүйүнчүлөш үчүн же болбосо эскертиш үчүн жибердик дейт. Баширан деген бул Аллахка жана элчисине ыйман келтирип, акырет күнгө ыйман келтирип момун болгон адамдарга айтат, аларды сүйүнчүлө дейт, бейиш менен сүйүнчүлөп келген дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва надиран деген бул жерде эскертүү деген максаты, бул жерде мааниси бул ошол күнөөкөр, Аллахка жана анын элчисине жана акырет күнүнө ыйман келтирип койгон капыр, мусулман эмес адамдарды, аларды эскертүү иретинде келген. Эмне менен? Тозок менен. Ва сираджан муниран ала хина фитратун мин ar-rusul ва дурусу мин as-subul. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам караңгы жолдо бир эме сыяктуу келген, нур сыяктуу келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артынан эрчисе бул нур жол, анын жолу нур. Жана ошондой эле дурусу мин as-subul. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келиши менен туура эмес, адашкан жолдун баары жок болгон. Ва бассара бихил мин al-a'ma. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элчи, пайгамбар болуп келиши менен көкүрөктөр, көрбөгөн көкүрөктөр, көкүрлөрдүн баары көрүп туура жолду табышкан. Ва хада бихи мин ad-dalala. Жана ошондой эле адашууда жүргөндүн баары туура жолго түшкөн. Ва балагал балагал мубин. Жана ошондой эле Аллах Таала өзүнө жүктөлгөн вазифаны, нерсени, Куран жана сүннөттү, динди толук жеткирген. Элдердин баарына толук жеткирген. Эч нерсеси калган эмес. Хатта тарака умматаху алал байда. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, биздин сүйүктүү жол башчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүн жөн эле таштап койгон эмес. Бир караңгы таштак, мисал кылып айтканда караңгы таштак жолго, бир адашууга таштап койгон эмес. Ачык, белгилүү бир туура жолго таштап кеткен. Лейлуха канаруха. Жана ошол эле анын түнү жаркыраган бир күндүз сыяктуу болгон туура жолго таштап кеткен. Ва кала алейхи салату вассалам, Аллах Тааланын элчиси айтат: "Инни тарикун фикум ма ин тамассактум бихи лан тадуллу бa'ди китабуллахи ва суннати" дейт. Мен силерге дейт эки нерсе таштадым дейт. Ва ин тамассактум би. Эгерде ошол эки нерсеге бекем кармансаңар дейт. Ошол эки нерсеге бекем кармасаң, бихи лан тадуллу. Силер келечекте эч убакта адашпайсыңар дейт. Лан деген бул отрицание, жокко чыгаруу, бул деген келечек айтыла турган нерсе. Лан тадуллу дейт. Келечекте силер ушул эки нерсени кармансаңар, эч убакта адашпайсыңар дейт. Бул эки нерсе кайсы деген? Китабуллахи ва суннати дейт. Аллах Тааланын китеби жана менин сүннөтүмдү бекем кармангыла дейт. Башка хадисте алейхи салату вассалам айтат: "Фа иннаху ман яиш минкум бa'ди фасаяра ихтилафан катира" дейт. Силердин кимиңер менден кийин жашай турган болсо, фасаяра ихтилафан катира, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт дейт. Ошондой учурда эмне кылыш керек дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү
айтып кетип атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул муъжизасы. Бул келечекте мен өлгөндөн кийин силердин үммөтүмдө бир талаш тартыштар болот деп атат. Ошондой эле өзү айтып кеткендей эле бул акыйкат нерсе. Азыркы учурда же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлгөндөн кийин андан кийинки 3 хулафа Абу Бакр, Умар, Усман радиллаху анхума өлгөндөн кийин, Али радиллаху анху өлгөндөн кийин андан кийин көптөгөн динде талаш тартыштар пайда болгон, адашуулар пайда болгон. Муътазила, Жахмия, Мурджиа, Хаварич көптөгөн жамааттар пайда болгон. Ушундай талаш тартыштар болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи. Ошол учурда эмне кыласыңар дегенде, эмне кылабыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи жол көрсөттү. Фа алейкум би суннати. Ошол учурда менин сүннөтүмдү кармангыла. Ва суннату хулафаи рашидин ал-махдиин, жана ошол туура жолго баштаган, туура жолго багыштаган хулафалардын жолун кармангыла дейт. Тамассаку биха. Ошол нерседе бекем кармангыла дейт. Ошол менин сүннөтүмдө жана хулафаи рашидиндердин туура жолго баштаган сахабалардын, алар кимдер? Абу Бакр, Умар, Усман, Али, ушулардын жолун бекем кармангыла дейт. Ва адду алейха бин наважис. Жада калса дейт, жөн эле бекем мындай карман койбосоң, ва адду алейха бин наважис дейт. Азуу тишиңер менен болуп, тиштенсеңер дагы бекем кармангыла дейт. Ушундай бекем кармангыла дейт. Ва иякум, андан кийин кайда туура жолду көрсөтүп, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адашуудан кайтарып атат. Динде бир жаңылык, динде бир бидатчылар, же болбосо динге бир жаңылык киргизе турган, диндеги жаңылыктар тууралуу айтып атат. Ва иякум мухтасатул умур, жана силер сактангыла динге жаңылык киргизген, же болбосо киргизгенден, же болбосо динге кирип кеткен жаңылыктардан, бидаттардан сактангыла дейт. Фа инна куллу мухдасатин бидах. Чындыгында ар бир бидат бул жаңылык дейт. Ва куллу бидатин далала, жана ар бир бидат бул адашуу дейт. Ар бир бидат адашуу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып кетип атат. Ачык. Эмнелер болот экен? Ушундай талаш тартыштар болот экен. Ар кандай жолдор пайда болот экен. Ар кандай секталар, жамааттар пайда болот экен. Ошондой динде талаш тартыш болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн үммөтүн жөн эле таштап койдубу? Жок, таштаган жок. Андан кийин жол көрсөтүп атат. Кантип ошол талаш тартыштан чыгыш керек экенин айтып атат. Ошондой талаш тартыш болгондо эмнени карманыш керек экенин айтып атат. Жана ошондой эле ага кошуп, жаман жолдон, ошо динге жаңылык киргизүүдөн, жана динге кирип кеткен жаңылыктардан дагы кайтарып ошол нерседен сактангыла. Ва иякум мухтасатул умур. Ошол динге кирип кеткен жаңылыктардан, жана динге киргизүү, динге жаңылык киргизүүдөн сактангыла дейт. Бүгүнкү темабыз ушул. Андан кийинки айта турган нерсе сүннөт деген бул эмне? Сүннөт деген шариаттагы, же болбосо терминологиядагы мааниси эмне? Жана тилдеги мааниси эмне? Сүннөт фил-луга тутлaqu ва юраду биха ат-тарика. Сүннөт деген тилдеги мааниси бул жол. Жөн эле жол деген маанини билдирет. Аллах Таала айтат: "Фахал янзуруна илля суннатал аввалин" дейт. Алар абалкылардын жолун күтүп калышты дейт. Мынакей Аллах Таала суннатал аввалин, янзуруна суннатал авалкылардын жолун деп айтып атат. Сүннөт деген жол, сүннөт деген тилдеги мааниси бул жол экен жөн эле. Жол болсо ада бир үрп адат ушундай нерселерди айтат. Аллати жару алейха хукмуллахи субханаху ва таала фил муказзибин вал мухалибин лир-русул. Ва суннатуллаху фихим ан юақибахум ва яхудухум бил азаби лама халафу ар-русул. Ошол жаңы эле аятта айтылган максат, Фатир сүрөсүндө айтылган максат абалкылардын жолун карап калышат дегенде, булар ошол пайгамбарларына жана Аллахка ыйман келтирбей, жана Аллахтын элчилерине ыйман келтирбей, аларга каршы чыккан адамдар тууралуу айтылган аят. Алар дейт, ошол булардын мааниси суннатул аввалин дегенде, ошол Аллах Таала аларды жазалай турган маани дейт. Эмнеге? Ошол элчини ээрчибей, элчинин сүннөтүнө, Аллахка ыйман келтирбей, элчинин сүннөтүнө каршы чыккандыгы үчүн дейт. Ва кала алейхиссалату вассалам, дагы бир сүннөт дегендин мааниси бул жол экендигине мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис, далил. Ва кала алейхиссалату вассалам, ла таттабиунна санана ман кана qaблакум дейт. Силер дейт, сөпсүз дейт, үммөтүн айтып атат. Кимди? Бизди айтып атат. Биз жөнүндө айтып атат. Силер сөпсүз дейт, өзүңөргө чейинки болгон адашкан адамдардын, капыр адамдардын жолдорун ээрчисиңер дейт. Силер сөпсүз дейт, мындай бекем деп айтып атат. Силер сөпсүз силерге чейинки болгон коомдордун жолдорун ээрчип кетесиңер деп атат. Мындайча айтканда динден чыгып, ошолордой эле болуп каласыңар деп атат. Яни туруку ман кана qaблакум минал умам. Силерге чейинки болгон үммөттөрдүн жолун ээрчисиңер дейт. Ал эми сүннөт деген истилахта, терминологиядагы мааниси ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Терминологиядагы мааниси бул өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан тастыкталып, такталып келген, жана ошондой эле келген нерселер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам каулин айткан болуш керек ошол нерсени, ва фи'лин ошол нерсени кылган болуш керек, ау тaqrirин. Ошол тaqrir деген сөз ушул жерде кээ бир жамааттар менен талаш болот. Ахли суннанын ортосунда. Алар дагы юсаддикун, баягы биз менен ахли сунна менен келишет.
эме каулда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтышында жана болбосо кылышында. Такрир дегендин мааниси хия ма нақала ан сукутин набий саллаллаху алейхи вассалам каулун қил ау фи'лин фу'ил фи хадратихи ау алима бихи ва лам юнкирху. Мунун мааниси, такрир дегендин мааниси бул бир сахаба бир амалды кылган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде катышкан болот, ошол амалды кылып атканда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени баягы тыйбайт. Мындайча айтканда, орусча айтканда порицать этпейт ошол амалды. Ошол нерсе дагы ошол амалдагы сүннөт болуп эсептелет. Же болбосо экинчи эмеси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде болбойт. Bir сахаба bir амалды айткан болсо, же болсо кылган болсо, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирип келишет сахабалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени тыйбаган болсо, ошол нерсе дагы сүннөт болушу делет. Ошол нерсе такрир деп коет. Ушул жерден такрир деген маселеде көптөгөн ахлул бида динге бидаттарды киргизген. Ошондуктан ушул нерселерди жакшы түшүнүш керек. Ушул үч нерседе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан болуш керек, жана кылган болуш керек амалды, бир амалды айткан болуш керек, мындай кыл, же болбосо кылган болуш керек. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам худду анни манасикакум дейт. Менден өзүңөрдүн манасиктерди, жанагы хачтын амалдарын, ибадаттарын үйрөнгүлө, алгыла дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисти, ушул сөздү айткандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга көрсөтүп берген. Кантип хач кылышты? Бардыгын көрсөтүп берген. Биринчи мында, андан кийин тиңдей полный этап менен көрсөтүп берген бардыгын. Ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын фи'л, баягы кыймыл, амалды көрсөтүп берген эмесине кирет. Эми каул болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы бир амалды мондай кылгыла деп буйруган болсо, ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндөгү эме сүннөт болот. Такрир дегенде жанагы айттык. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн маанилүүлүгү, же болбосо зарылчылыгы жана анын ислам динибиздеги орду. Фа маканатуху азима ва манзилатуху жалила. Анын ислам дининдеги орду өтө чоң, мааниге аябай, жана ошондой эле анын даражасы улуу. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في مرتبة ثانية بعد القرآن. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү Курандан кийин эле экинчи тура турган нерсе. Биринчи Аллах Тааланын сөзү болсо, андан кийин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. لأنه أول الأصول الدين كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله sallallahu aleyhi ve sellem bil huda vel bayan. Birinci negiz bul eme olsa, Allah Taala'nın kitabı olsa, ikinci bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma ba'dahuma min usulul adilla raci ileyhima. Andan keyinki başka negizgi nerseler, misалы icma, же болбосо кыяс, же болбосо башка нерселер болсо, ушул эки нерсеге кайтат. Эгерде ошолор ушул эки нерсе менен тастыкталган болсо, эки нерсеге дал келген болсо, алар алынат. Эгерде эки нерсеге Куранга жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө дал келбесе, алар ташталат, амал кылынбайт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөтүндө бекем карманыш кереги тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят айтат. Өзүнүн сахабаларына осуят айтып мындай дейт. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu deyт. Мен силерге эки нерсе таштаймын дейт, жана окуган айтылган хадис. Мен силерге эки нерсе таштаймын дейт. Ушул эки нерсени тамассактум, ушул эки нерсеге карманып жашаган болсоңор, lan tadullu, силер адашпайсыңар дейт. Китап ал эки нерсе кайсы дегенде Китабуллахи ва суннати. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын китеби бул Куран, жана экинчи болсо менин сүннөтүм дейт. Жана ошондой эле Куран кандай вахий болгон болсо, сүннөт дагы ошондой вахий болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма янтиqu анил хава" дейт. Ал пайгамбар дейт да, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда айтып атат Аллах Таала, жөн эле абадан алып оюнан сүйлөй бербейт дейт. "Ва ма янтиqu анил хава" дейт. "Ин хува илля вахий юха" дейт. Чындыгында ал эмне дейт? Бизден болгон вахийди сүйлөйт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оюнан сүйлөгөн эмес, абадан алып эле сүйлөй берген эмес. Аллахтан келген вахийди сүйлөгөн. Мынакей далил бул Najm сүрөсүнүн 3 жана 4 аятында. "Фас-сунна вахийю миналлахи аухаху ила расулихи саллаллаху алейхи вассалам." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бул вахий болуп эсептелет. Аллах Таала вахий кылган бул эмесине, элчисине, өзүнүн элчисине. Жана ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам баллага хадал вахий лин-наси фима амара бихи ва наха анху. Жана ошондой эле Аллахтын элчиси
Бул деген ошол вахиди, сүннөттү элдердин баардыгына жеткирип берген. Кандай буйрук келген болсо, ошол буйруктарды жеткирген, кандай тыюулар келген болсо, ошол тыюуларды жеткирген. Ва сунна айдан тибянил Кур'ан ва туфассирху ва туваддиху ва туфассилу мужмалуху ва туқайиду мутлақуху ва тухассису ааммуху дейт. Жана ошондой эле сүннөт бул Куранды дагы тафсирлейт. Куран мисалы Куран менен тафсирленсе, башка аятты алып келип Куранды тафсирлейт. Эгерде Куранда жок боло турган болсо, сүннөткө кайтыш керек. Сүннөт Куранды тафсирлейт. Азыр бул кандай тафсирлейт экенин түшүндүрүп беребиз. Эгерде Куранда бир мужмал, мындай жалпы маани менен келген болсо, сүннөт ошону жеке мааниге өткөрүп берет. Сүннөт ушундай даражаларда бийик. Балким жада калса кээ бир өкүмдөр, динибиздеги шариаттагы кээ бир өкүмдөр Куранда келген эмес, сүннөттө келген. Кээ бир өкүмдөр, кээ бир амалдар Куранда келген эмес, сүннөттө келген. Мисалы, Куранда Аллах Таала ва акимус сола дейт. Намазды тургузгула, намаз окугула дейт жөн эле. Бирок намаздын кандай окулушун, эмне болгондо намаз бузулат экенин, намаздын кантип окулуш керек экенин, кайсыл убакта окуш керек экенин Куранда келген эмес. Кээ бир убактары келген, бирок толук келген эмес. Ошол учурда сүннөттө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө ошол нерселерди кайсыл убакта окуш керек экенин, намаздарды кандай окуш керек экенин бардыгын сүннөттө баяндалып келген. Орозо, зекет бардыгы ошондой. Ва мин хуна татажалла лана ахаммияту сунна хайсу иннаха тафсирул лил Кур'ан. Ушул жерден бизге түшүнүктүү болот бул сүннөттүн маанилүүлүгү. Жана ошондой эле ал сүннөт Куранды дагы тафсирлеп берет экени. Куранды тафсирлейт экенине далил Аллах Таала айтат Куранда: "Ва анзална илейка зикра" дейт. Биз сага Куранды түшүрдүк дейт. Биз ва анзална илейка зикра, биз сага Куранды түшүрдүк дейт. Литубаййина линнаси ма нузила илейхим. Аларга Роббилери эмнелер түшүрүлгөнүн баяндап берүү үчүн дейт. Мынакей. Ва анзална илейка зикра, биз сага Куранды түшүрдүк, ва литубаййина линнаси ма нузила илейхим. Аларга Роббиси тарабынан эмнелер түшүрүлгөнүн баяндап берүү үчүн дейт. Куранды ким баяндап берет экен бизге? Аллахтын элчиси баяндап берет экен. Фаллаху анзалал Кур'ан ва ваккала баянуху ила расулихи саллаллаху алейхи ва саллам. Аллах Таала Куранды түшүргөн жана ошол Курандын баянын элдерге баяндап берүүсүн бул ишти Аллахтын элчиси пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга жүктөгөн. Аллах Таала Куранда айтат дагы: "Ва ма арсална мир расулин илля билисани каумихи лиюбаййина лахум" дейт. Биз ар бир коомго өздөрүнүн тилинде сүйлөгөн элчилерди жөнөттүк дейт. Ошол коом кайсы тилде сүйлөсө, ошол тилде сүйлөгөн биз элчилерди жөнөттүк дейт. Эмнеге дейт? Лилубаййина лахум дейт. Аларга ошол Аллахтан келген вахиди жеткирип баяндап бериш үчүн дейт. Хадихи умма жаа расулуху лиюбаййина лаха дейт. Бул үммөткө дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келген дейт. Аллах Таала аны жиберген бизге эмнени? Ушул Куранды баяндап бериш үчүн. Ва мин амсилати хадал баян анна Аллаху азза ва жalla амара бис-сала фил Кур'ан, лакиннаху лам юбайyin адад ракаатил фажр ва зухр вал аср вал магриб вал иша. Жана ошондой эле Куранда Аллах Таала Куранды сүннөт тафсирлейт экенине мындай далилдер бар. Аллах Таала Куранда мисалы намаз окугула деп буйрук кылат, милдет кылат ар бир пендеге. Жана ошол эле милдет кылганда мисалы милдет кылгандан кийин бирок фажр намазы канча рекет экенин, зухур намазы канча рекет экенин, аср намазы ошондой эле куптан шам намаздары канча рекет экенин Куранда баяндаган эмес. Ошол нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүндө баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва акимус сала" дейт. Мынакей, намазды тургузгула дейт. Жөн эле айтып атат, намазды тургузгула дейт. Инна салата танха анил фахша вал мункар дейт. Чындыгында бул намаз дейт, силерди жанагындай жаман, күнөө, бузуку иштерден тозот дейт. Жана ошондой эле жөнөкөй эле мужмал түрүндө келген экинчи аят Аллах Таала айтат: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддина хунафа ва юқимус сала" дейт. Жана биз ар бир элдерге дейт, буйрук кылганбыз дейт. Умиру дейт. Лиябудуллаха мухлисина. Аллахтын өзүнө да калыс, Аллах өзүнө гана ибадат кылыш үчүн дейт. Лахуддин хунафа, жана ошондой эле хунафа болуш үчүн. Ва юқимус сала, жана намаздарын тургузуш үчүн буйрук кылынган дейт ар бир эл. Фа интабу акамус сала, жана башка аятта дагы Тауба сүрөсүндө да айтат: "Ва акамус сала", намазды тургузгула дейт. Бул бөлүмдө аябай аяттар көп айтып отурсак, ошондой эле бирок айтып отурганда Аллах Таала Куранда айтып атат, жөн эле буйрук кылып атат, намазды тургузгула, намаз окугула деп. Бирок намаздын кайсы убакытта окуш керек экени, жана кандай кылып окуш керек экенин эч жерде баяндаган жок. Аны сүннөттө баяндап берип атат. Жана ошондой эле мынакей намаздын убактылары тууралуу Аллах Таала айтат: "Ва акимус сала лидулуку шамси ила гасакил лейли вал Кур'анил фажр" дейт. Не дейт? Күн чак түштөн оогондон кийин дейт. Бул кайсы намаз? Пешим намазы. Күн чак түштөн оогондон кийин түн караңгысына чейин намаз окуу, жана таң атканда дагы намаз окуу дейт. Могул жерде Кур'анил фажр деп, фажр намазын Куран деп айтат. Эмне дегенде бул жерде муфассир алымдары, тафсир алымдары айтат, тафсир китептерде Кур'ан анткени дегенде фажр намазында сүннөт болот узун сүрөлөрдү окуу. Мындайча айтканда фажр намазын узак окуш керек.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү ушундай болгон. Иннал Qur'an al-fajr kana mashhuda. Чынында таң намазы күбө болунган намаздардан дейт. Ва каулуху таала фа субханаллахи хина тумсуну ва хина тусбихун дейт. Аллахты эстегиле дейт. Эмне кылат? Хина тумсун, кеч киргенде, ва хина тусбихун, таң жана ошондой эле таңда дагы Аллахты эстегиле дейт. Ва лахул хамду фис самавати вал арди ашия ва хина тузхирун. Жана ошондой эле бардык мактоолор Аллахка гана таандык болсун. Жана ошондой эле бешим тузхирун, зухур намазы бешим жана дигер мезгилинде намаз окугула дейт. Ва хада зикр ли авқатил лакиннаху зикрун мужмал. Ушул нерселер Куранда келген. Бирок бул деген мындайча айтканда жалпылап эле келип атат. Бул учурларда ушундай Аллахты эстеп намаз окугула, жана ошондой эле мындай учурларда Аллахты эстеп намаз окугула деп. Аллади байяна хада лижмал суннату расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ушул жалпы түрдө келген нерсени Аллах таала ким аркылуу түшүндүрүп берип атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү аркылуу түшүндүрүп берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте айткан, бул хадисти Имам Бухари сахих китебинде келтирген. Айтат: "Саллу кама раайтумуни усалли" дейт. Мени кандай намаз окуп атканымды көргөн болсоңор, ошондой намаз окугула дейт. Бизге буйрулган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай намаз окуса, ошондой окуш керек экенибизге. Мисалы, зухур намазын 4 рекет окуду, биздер 4 рекет окуш керек. Барып туруп 5 рекет окубайбыз, же болбосо 6 рекет окубайбыз парз намазын. Жана ошондой эле аны сафарда 2 рекет кыскартуу, биз да кыскартабыз. Жана ошондой эле фажр намазы 2 рекет. Ушунун баардыгы сүннөттө баяндалып келген. Жана ошондой эле бул жерде бир хадис бар. Жабрил алейхиссаламдан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, анан кийин ошол хадис намаздын убактыларын баяндап берет. Намаздын убактыларын баяндап берет дагы, ар бир намазда келип, бул убакта намаз окуйсуң, бул убакта зухур намазын оку, бул убакта фажр намазын оку, жана ошондой эле бул убакта дигер асыр, шам, куптан намаздарын оку деп ошол хадисте айтып кеткен. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Амман наби саллаллаху алейхи вассалам фи аввалил вакти ва фи ахирихи" дейт. Ошондой эле анна Жибрил алейхиссалам амман наби саллаллаху алейхи вассалам дейт. Жибрил алейхиссалам мага келди дейт. Баягы келди дейт да, фи аввалил вакти ва фи ахирихи. Жана ошондой эле биринчи убагында жана акыркы убагында дейт. Ва кала ас-салату бейна хадейни вактейн. Жана ошондой эле намаз ушул эки убакытта дейт. Пайгамбар ошондо Жибрил алейхиссалам бул хадисте узунураак хадис келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: намаз ушул эки убакыттын ичинде деп. Ал деген ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссалам эмеде келген, баягы таң атканда жана кечинде келген. Анан ушул учурларда намаз окуйсуң деп бардыгын өзүнүн убактысы менен баяндап кеткен. Зухурда кайсы убакта окуш керек, кантип окуш керек бардыгын көрсөтүп кеткен. Фа байяна саллаллаху алейхи вассалам лана ас-салата ададан ва сифатан ва вактан. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды бизге канча рекет экенин, канча рекеттерден окуш керек экенин, алардын сыпатын жана алардын убактыларында көрсөтүп кеткен, баяндап кеткен. Ошондуктан إن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم مما يدلنا على أن الله وكل بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. Шейх айтат, биз намаздын важип деген Курандан билген болсок дейт, анын баяндаасын биз сүннөттөн кезиктиребиз дейт. Ошондуктан сүннөт далил экени, сүннөтү эрчиш экени, важип экендигинен мындай Умар ибн Абдул-Азизден бир асар келет, же болбосо окуя болот Умар ибн Абдул-Азиз менен. Умар ибн Абдул-Азиздин доорунда жаа жамаату миналлазина юнкируна сунна минал хавариж. Ушул сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү далил экендигине, же болбосо анын худжа экендигине талашып хавариштер келет Умар ибн Абдул-Азизге. Бизге Куран эле жетиштүү, сүннөттүн кереги жок деп Умар ибн Абдул-Азиз менен талашып келишет. Анан Умар ибн Абдул-Азиз аларга айтат: Аллаху жалла ала амарана бис-салах фил Куран, фа кайфа нусалли дейт. Алардан сурайт, келген хавариждерден сурайт. Макул дейт. Куран эле жетиштүү болсун дейт. Аллах таала улуу болгон Аллах таала бизге намазды буйрук кылды дейт. Бирок кантип окуйбуз дейт. Алардан сурайт. Эми намазды буйрук кылды. Макул, тойып. Бирок ошол намазды кантип окуйбуз? Намаздын рекеттерин, адаттарын айтып бергиле, биз кантип окуш керек? Хату ила ая минал Курани тубайяна кайфиятус-салах. Силер бир аят алып келип бергиле дейт, ошол хавариждерге айтат да, бир аят алып келип бергиле, намаздын кантип окула турганын сыпатын көрсөтүп бере турган дейт. Айтып бергиле мага, ошондо анан эгерде силердин сөзүңөр хак болсо, чын болсо, анда эрчили дегендей. Фа инда залика инаббахту ва инқатаат худжатухум ва илзумухум би вужубил ихтижажи бис-сунна. Ошол жерден алардын оозу жабылат дагы, андан кийин бардыгы мындайча айтканда сүннөт бул далил, худжа болот экендигине Умар ибн Абдул-Азиз баягы хавариждердин оозун ушинтип жабат. Жана ошондой эле намаз сыяктуу зекет Куранда айтылган, мисалы үчүн зекет бергиле, ва акимус-сала ва атуз-зака деп, мисалы үчүн зекет намазды тургузгула, жана ошондой эле зекетти бергиле деп. Фа кайфа нa'рифу амвал аллати тujib фиха аз-зака. Бирок кантип биз билебиз кайсы нерселерден зекет берилет экендигине? Куранда баяндалган эмес ал нерсе.
кайсы нерселерден зекет берилет экендигине. Хадихи ма'рифа ла тумкин илля бис-сунна. Ушул нерселерди билиш үчүн бизге сүннөт керек. Куран жетишсиз болуп калат. Сүннөт керек болот. Вакат байяна саллаллаху алейхи ва салlam az-zaka wa annaha tajib fi adh-dhahab wal-fidda wal-hubub wa-thamar wa bihi min a'nam wa urudi tijara. Ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салlam биздин жолбашчыбыз бизге баяндап кеткен. Кайсы нерселерден зекет берилет экендигине. Мисалы алтындан, күмүштөн, жана ошондой эле хубуб жанагындай буудай, ушул нерселерден жана колго багылган жаныбарлардан, жандык жаныбарлардан зекет берилет экендигине сүннөттө баяндап кеткен. Жана ошондой эле аны жөн эле ушул нерселерден зекет бересиңер дебестен, алардын канчалык берилет экендигине. Мисалы үчүн кой болсо, андан канча коюң болгондо канчасын бересиң. Жана ошондой эле уюң канча болсо канчасын бересиң. Мисалы мынча уюң бар, ошонун канчасын зекет бересиң. Мынча коюң бар, ошонун канчасын зекет бересиң. Мынча төөң бар, ошол төөдөн канча болсо канчасын бересиң. Ошонун баарын жөн эле зекет бересиңер деген эмес. Тескерисинче зекет бересиңер деп туруп ар бирөөнү баяндап кеткен. Мынча болсо мынча бересиңер деп. Жана ошондой эле Аллах Таала ва кадалика амараллаху жалла ва ала би сиями рамадан ва хуа أحد أركان الإسلام لكن لم يبين تعالى حدود الصيام. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда орозону парз кылган. Рамаданда орозо кармоону парз кылган. Жана ошондой эле ал деген орозону кантип кармалыш керек экени, кантилип кармалыш керек экени Куранда баяндалган эмес. Анын вала муфсидатиха вала мубтилатуха жана ошондой канткенде орозо бузулат. Эмне болгондо орозо жараксыз болуп калат. Ошол нерселердин баардыгы каякта баяндалган экен? Сүннөттө баяндалган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam баяндап кеткен. Ва кадаликал хадж ила бейтуллахил харам. Жана ошондой эле хаждагы Аллах Тааланын үйүнө харам мечитине хадж кылуу, ажылык кылуудагы Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Валиллахи алан-наси хajjul бейти ман истатаа илейхи сабила." Адамдардын мойнунда Аллах үчүн үйгө ажылык кылуу милдет кылынды дейт. Адамдардын мойнуна милдет кылынды. Аллахтын үйүнө ажылык кылуу дейт. Ман истатаа илейхи сабила дейт. Кимди мүмкүнчүлүгү болгон болсо, жеткен болсо дейт. Бирок кантип ажылык кылыш керек экенин Аллах Таала баяндаган жок. Мисалы барганда канча жолу таваф кылыш керек, канча жолу берки Сай менен Марванын ортосунда жүгүрүш керек. Же болбосо барып канча күн Муздалифада болуш керек, канча күн Минада болуш керек, жамаратта канча таш ыргытыш керек. Ошонун баардыгы Куранда баяндалган эмес. Анын баардыгын ким баяндап берет, каякта баяндалып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam сүннөтүндө баяндалып атат. Узун хадис келет. Ошол хадистин башында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Худду ани манасикакум" дейт. Менден үйрөнгүлө, менден алгыла, ушул кантип хадж кылышты жолдорун менден үйрөнгүлө дейт. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam хачтын ар бир рүкүнүн, ар бир важибин, ар бир милдет болгон нерселерин Арафатта кантип туруш керек, эмне кылыш керек, жана ошондо жамаратта кантип ыргытыш, жамаратта таштарды кантип ыргытыш керек, кандай туруш керек, жана Минада канча күн болуш керек, ошонун баардыгын көрсөтүп берген. Жана ошондой эле ушул жерде дагы бир нерсени айта кете турган нерсе, бул аябай өтө маанилүү. Ва кадалика амараллаху жалла ала би кат'i ядис сарик. Ошондой эле Аллах Таала уурунун колун кесүүгө буйрук кылган. Аллах Таала вас-сарику вас-сарикату фактау айдияхума дейт. Ууру эркектин, ууру аял болобу, бир нерсе уурдаган болсо фактау айдияхума дейт. Ал экөөнүн не дейт? Колун кескиле дейт. Колун кескиле дейт дагы. Бирок Аллах Таала ушунтип эле айтып туруп, эч кандай анын шурутун, шарттарын, каяктан колдун каянан кезилиш керек экенин, жана ал колду ким кезет экенин баяндаган жок. Жөн эле мындайча айтканда мужмалан айтып койду: "Вас-сарику вас-сарикату фактау айдияхума." Ууру аялдын жана ууру эркектин колдорун кескиле дейт. Ошондой эле сүннөттө келген. Ким кезет, анын кантип кезет, анын шарттары кандай болуш керек, жана ал канча нерсе урдаган болуш керек. Мындайча айтканда анын өлчөмү таразаланат. Жөнөкөй эле барып туруп тоог урдаса, же болбосо кичинекей бир нерсе урдаса эле кезиле бербейт шариятта. Жана ошондой эле бул уурунун колун кезүү деген ар бир эле адам барып эле кезе бербейт. Мисалы мен үйүмө кирсем, мен барып эле мен кезе бербейм. Аны деген эме болуш керек, өйдө жакка чыгыш керек, эмеге башчыга барыш керек, валиул амырга барыш керек. Валиул амыр чечет ал нерсени. Шарият ушул нерсеге буйруган. Ар бир эле киши өздөрү кезе берген болсо, анда деген жерде эме болуп кетет, хаос болуп кетет, ызычуу болуп кетет. Бирөөнүн үйүнө бирөө кирсе эле анысы кесип салып эле. Биз деген ислам дини ушундай эме менен мыйзамдын негизинде курулган дин. Ар бир нерсенин өзүнүн шарттары бар. Ар бир нерсенин өзүнүн тоскоолдуктары бар. Ошол нерселер, ошол шарттар аткарылса, андан кийин ошол амал, өкүм ошол амал андан кийин аткарылат. Жана ошондой эле сүннөттө дагы келген, ошол уурунун кайсы жерден кесиш керек экени. Жөн эле барып туруп эле бул жерден кесип салса, болду, кезилеби? Жок, андай эмес. Өзүнүн эмеси бар. Ал нерсе сүннөттө да баяндалган. Айтат: "Вахада ва аннаха туqta'u al-yadi yumna min mufassal al-kaff wa yusamma al-ku'." Оң колу кесилет дейт, сүннөттө баяндалат. Оң колу кесилет дейт. Сол кол эмес, оң колу кесилет. Mufassal al-kaff. Ушул кафтын маягыраак жагынан кесилет. Wa yusamma al-ku'. Ушул жерди ku' деп коет. Ушул жерден кесилет.
Барып эле чыканактан кесип салбайт. Барып эле могул жерин кесип койбойт. Же болбосо бул жерин кесип койбойт. Ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар. Бул нерселер бизде бир изилдеп же болбосо изилдей турган нерселерди айткан жокпуз дейт Шейх Хафизахуллах. Ва иннаха назкур амсилатил лизалик. Сүннөт ушул Куранда келген сүннөттүн маанилүүлүгүн, зарылчылыгын жана сүннөтү элчүү бул сүннөттүн худжа экенине, далил экенине, анын аргумент боло алат экендигине жана ошондой эле аны ээрчиш керек экенине Курандан далилдерди алып келип атабыз дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала вакад амараналлаху азза ва жал битаати расулу саллаллаху алейхи вассалам дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала бизге буйрук кылган. Элчини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиш керек экенин буйрук кылган. Пайгамбарды ээрчүү бул важип болот. Ахбара анна мен атаа расул факат атаа Аллах. Жана Аллах Таала Куранда өзү кабарлаган эмне? Ким элчини ээрчиген болсо, ким элчиге моюн сунган болсо, ал Аллахка моюн сунду деп. Аллах Таала айтат: "Май юти'ар расула факат атаа Аллах." Ким элчиге моюн сунуп, моюн сунган болсо, ага баш ийип ээрчиген болсо, ал Аллахка моюн сунган болот дейт. Мин таати расул имтисали ма ясбату анху саллаллаху алейхи ва мин сунна амали бидалик. Жана ошондой эле Аллахтын элчисин элчүү деген бул деген ал буйрук кылган нерселерди жана тастыкталган нерселерге баш ийип моюн сунуп ошол нерселерге амал кылуусу дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала айтат: "Ва ма атакум расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху." Силерге элчи эмне берген болсо, ошону алгыла, жана силерди эмнеден тоскон болсо, эмнеден тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо эмнени кылган болсо, ошону кылабыз. Жана могу аятта айтып атпайбы: "Ва ма атакум расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху." Силерге элчи эмнени берген болсо, ошону алгыла дейт. Ошол силерге жетиштүү дейт мындайча айтканда. "Ва ма нахакум анху фантаху." Жана силерди эмнеден тоскон болсо, эмнеден тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла дейт. Болду, бизге жетиштүү болот. Аллахтын элчиси эмне кылган болсо, ошону кылуубуз. Ал эмнеге буйруган болсо, ошону кылуубуз. Жана ал эмнеден тыйган болсо, тыйылуубуз. Ошол бизге жетиштүү болот. Ошол амалдарды эле кыла алган болсо, өмүрүбүздүн аягына чейин анда иншалла бейишке киребиз. Ва жа амараллаху жалла ва ала би таати расулихи саллаллаху алейхи ва саллям бисуарин мутааддина. Жана ошондой эле Куранда Аллах Таала буйрук кылат, Аллахтын элчисин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ээрчиш керек экени ар кандай түрдө келген. Ар кандай түрдө, ар кандай сүрөттө келген. Кээ бирде Аллах Таала Аллахтын элчисин өзү менен кошо чогуу өзүнүн аты менен Аллахты ээрчигиле, андан кийин Аллахтын элчисин ээрчигиле деп ушундай аяттар келет. Мындайча айтканда юкаррин өзүнө мындай жакын бир аятта бир келет. Кээ бирде Аллахтын элчисин ээрчигиле деп эле жалгыз келет. Буларга далил: "Я аyyuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum" дейт. О иман келтирген бенделер дейт. Аллахка моюн сунгула дейт. Жана Аллахтын элчисине моюн сунгула дейт. Жана өзүңөрдөн болгон мусулман башчыларга моюн сунгула дейт. Яки Аллахтын аты менен бир келип атат. Жана Аллах Таала айтат: "Кул ати'уллаха ва расул" дейт. Аллахка айткының дейт. Аллахка жана анын элчисине моюн сунуштун дейт. Аллахка жана анын элчисине баш ийип моюн сунуштун дейт. Фақарана таату расулу ма таатихи саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахка баш ийүүнү, Аллахка моюн сунууну ал Аллах Таала өзүнө баш ийүү, өзүнө моюн сунуу менен бирге келтир дейт. Ва таратан яскуру субханаху ва таала таату расулу муфрадатан. Кээ бирде Аллах Таала аяттарда Аллахтын элчисин өзүнө гана баягы Аллахтын элчисинин атын айтып эле элчиге эле баш ийгиле деп кээ бирде жалгыз келтирет. Мындайча айтканда Аллах Таала Куранда айтат: "Май юти'ар расула фақат ата Аллах." Ким Аллахтын элчисине баш ийген болсо, ал Аллахка моюн сунган болсо, ал эмне дейт? Аллахка моюн сунган болот дейт. Ва каулуху ва акимус сала ва атуз зака ва атиур расула лааллакум турхамун дейт. Мынакей ушул аят маанилүү. Өтө бардыгы эле маанилүү, бул азыркы учурда өтө маанилүү. Ва акимус сала дейт. Намазды тургузгула дейт. Ва атуз зака, закетти бергиле дейт. Ва атиур расула дейт. Жана ошондой эле элчиге моюн сунгула дейт. Лааллакум турхамун дейт. Мүмкүн же болбосо ошондо силер не дейсиңер? Аллахтын ырайымына алынарсыңар дейт. Ошондо силер эмне кылсаңар дейт? Намазды тургузсаңар дейт. Закетти берсеңер дейт. Анан ушул эле эки нерсе эмес. Андан кийин не дейт? Ва атиур расула. Жана ошондой эле эмне дейт? Аллахтын элчисине моюн сунсаңар дейт. Лааллакум турхамун. Ошондо силер Аллахтын ырайымына алынарсыңар дейт. Эгерде кимде ким намаз окуп туруп, закетин берип туруп, бирок Аллахтын элчисине баш ийбесе, ла юрхам. Ал Аллах Тааланын меримине татыбайт. Кимде ким закетин берсин, жылда хач кылсын, жылда өмүр бою намаз окусун, бирок динге бидаттарды кезип, динге жаңылыктарды киргизип, анан Аллах Тааланын элчисине пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга моюн сунбаса, Аллах Тааланын ырайымына алынбайт ал нерсе. Анткени бул далил: лааллакум турхамун. Силер ошондо Аллахтын элчисин элчисеңер, ошондо Аллахтын ырайымына алынарсыңар дейт. Аллах Таала башка айтат: "Ва ма арсална мир расулин илля юти'a би иднилла" дейт. Биз ар бир пайгамбарды Аллахтын уруксаты менен ага моюн сунуш үчүн жибергенбиз дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда айтат: "Субханаху ва та'ала инда низа'i ан наржи'a ила китабиллахи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллям ли фасли низа". Жана ошондой эле Аллах Таала буйрук кылган кандайдыр бир талаш тартыштарда
эки мусулмандын ортосунда болобу, диний болобу, же болбосо өз ара болобу, муамалаттарда болобу, карым катнаштарда талаш тартыш болуп калган болсо дейт, ошол учурда эмне кылыш керек экенин Аллах Таала Куранда айтып берген. Аллах Тааланын китебине кайтыш керек экен, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайтыш керек экен. Аллах Таала Куранда айтат: "Я аюхаллазина аману" дейт. О иман келтирген пенделер дейт. "Атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум." О иман келтирген пенделер, Аллахка моюн сунгула, баш ийгиле, жана Аллахтын элчисине баш ийип моюн сунгула, ва улил амри минкум, жана өзүңөрдөн болгон мусулман башчыга баш ийгиле дейт. Фа ин таназатум фи шейин, эгерде силер бир нерседе талашып калсаңар дейт. Эгерде бир нерседе талашып тартышып калсаңар, фаруддуху илаллахи ва расули дейт. Не дейт? Аллахка кайтаргыла, жана Аллахтын элчисине кайтаргыла дейт. Ошо талашып калган нерсеңер дейт. Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир. Эгер силер, мынакей ушул нерсе дагы маани. Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил. Эгер силер Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирген болсоңор дейт. Эгерде силер Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирсеңер дейт, анда талаш тартышыңарды Аллахка жана анын элчисине кайтаргыла дейт. Залика хайру ва ахсану ta'wila дейт. Жана силер үчүн ушул эң жакшы чечим дейт. Эгерде варудду илаллах деген маани, бул могул жерде айтып атпайбы? Аллахка кайтаргыла деп атпайбы? Мунун мааниси Аллахтын китебине кайтаргыла. Ошол талашыңардын чечимин, жообун каяктан издегиле дейт? Аллахтын китебинен издегиле дейт. Варудду ила расулихи саллаллаху алейхи вассалам хува радду ила шахсихи саллаллаху алейхи вассалам фи хаятихи ва радду ила суннатихи ба'да вафатихи алейхи салату вассалам. Ал эми фарадду илаллахи ва расулихи деп Аллахка, анын элчисине кайтаргыла деп атпайбы? Мунун мааниси деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде ошол талаш тартышыңарды пайгамбардан сурап алгыла. Жообу ошол жакта. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чечип берет. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин эмне кылыш керек? Өлгөндөн кийин анын сүннөтүнө кайтыш керек. Сүннөтүнөн ошол талаш тартыш болуп аткан нерсени жообун ошол жактан издеш керек. Кандай талаш тартыш болбосун, ал нерсе диний болобу, же муамалат, бир адамдардын, мусулмандардын ортосундагы мамиле, карым катнаш болобу, ошол нерселердин баардыгын биз каяктан издеш керек экен? Талаш тартыш болуп кала турган болсо, ошолордун жообу Куран жана сүннөттө бар экен. Ошол жактан чечиш керек. Кыяматка чейин ушул нерсе сакталат. Кандай талаш тартыш болбосун, эмеге кайтыш керек? Куранга жана сүннөткө. Жообу ошол жакта табылат. Кандайдыр бир адам менен талаш тартыш калыңарбы, кайсы маселеде болбосун, диний маселе, муамалат, баягы карым катнаш маселелерде болобу, жана Курандан жана сүннөттөн издеш керек. Ошол жактан табылат. Ошондуктан бизде эреже, эгерде бир ахлул бида менен кичинекей талаш болуп калабы, же чоң талаш болобу, ошол учурда баардыгын айтыш керек. Ушул айтып аткан сөздөр, сен кылып аткан, же мен кылып аткан амал, же болбосо сен сүйлөп аткан сөз, мен сүйлөп аткан сөз Куранга жана сүннөткө кайтыш керек. Эгерде Куран жана сүннөттө барбы, анда болду, лаббайка, мен сага баш ийем. Эгерде жокпу, анда сен мага баш ийишиң керек. Болду, ушул эле нерсе. Анан бул алым айтты, тигил алым айтты, бул нерсе айтты, бул алым айтты, эч убакта алымдарга кайтпаш керек. Анткени алымдардын сөзү, же болбосо алымдардын ою өзгөрүп турат. Бүгүн башкача айтышы мүмкүн, эртең башкача айтышы мүмкүн. Ал дагы инсан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ар бир инсан, ар бир адам баласы бул ката кетирүүчү. Жана ал алымдардагы туура жолдо болсо дагы бир туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн. Ката кетирип алышы мүмкүн. Атайын эмес, балким адашып айта алышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир талаштын жообу Куран жана сүннөткө кайтыш керек. Ошондо туура чечим чыгат. Ва хада ядуллу ала анна сунна qarinatul Qur'an. Ушул нерселерден, ушул аяттардан бизге түшүнүктүү болот. Сүннөт бул Куран менен байланыштуу экенине. Ва аннаха асл мин усул шариатил исламия. Сүннөт бул ислам шариятынын бир негиздеринин бири экен. Биринчиси Куран болсо, экинчиси бул сүннөт экен. Ла гина бил муслимин фи вакти минал ауқат ау халати минал халати анха. Эч убакта мусулман адамдар, же болбосо мусулмандар эч убакта ийгиликке жетпейт, эгерде сүннөттү таштаган болсо. Калган сабакты иншалла эмкеде улантабыз. Алхамдулиллах ва салату ва саламу ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.